Жогорку кеңештин бир жумалык ишмердүүлүгүн чагылдырган парламент берүүсү саламатсыздарбы? Бул жумада депутаттар Түркиядагы катталган зилзаланын курмандыктарын эскерүүгө басым жасашты. Аны менен катар мындан сабак алып биздеги курулуштардын сапатын текшерүүнү сунушташты. Ошондой эле берүүбүздө комитеттердин жыйындары, кабыл алынган мыйзамдар туурасында сөз болот. Алгач жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныша алыңыздар. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Түркистан шаарында уюштурулган Борбор Азия мамлекеттеринин парламент жетекчилеринин биринчи форумуна катышты. Мен Борбор Азиядагы өсүштүн кыймылдаткычы эркин соода, инвестиция, транспорттук, транзиттик инфраструктураны өнүктүрүү жана санариптештирүү экенин белгилейм. Жогорку кеңештин жыйынында Түркиядагы зилзаланын курмандыктарын эскеришти. 1 мүнөт аза күтүү менен баштасак, урматтуу депутаттар. Жогорку кеңештин депутаттары жаңы мектептин ачылышына катышты. Жеке ишкерлерге тоскоолдуктар болуп жатабы? Лес коздун жерлери экен бизде Баткентечи. Ошол жерлер боюнча дагы көйгөй болуп атат да. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Казакстан Республикасынын Түркистан шаарындагы иш сапарынын алгачкы күнү Борбордук Азия мамлекеттеринин парламент жетекчилери менен бирге аталган шаардагы маданий жайларды көрүп чыкты. Ага удале Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Казакстан Республикасынын парламентинин сенатынын төрагасы Маулен Ашимбаев менен жолугушту. Жолугушууда эки өлкө ортосундагы саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык байланыштарды чыңдоо маселелери талкууланды. Төрага Нурланбек Шакиев эгемендүүлүк алган жылдардан бери мамлекеттер аралык кызматташтык жигердүү уланып жатканын белгилеп, Кыргызстан бордош Казакстан менен калыптанган достук жана жакын коңшулук мамилелерди мындан ары да өнүктүрүүгө кызыктар экендигин кошумчалады. Биз ушул муздап бараткан, салкындап калган мамилени кайра сөзсүз калыбына келтиришибиз керек. Чындап, чын дилден кыргыз менен казактын ортосунда эч кандай маселе жок экенин, чындап эле бир тууган эл экенин биз далилдеп, кийинки муунга, келечекке биз жасап коюу биздин милдетибиз деп ойлойм. Андан тышкары жолугушууда эки өлкөнүн соода жүгүртүүсүн 2 миллиард АКШ долларына жеткирүү, биргелешкен өнөр жай соода логистикалык комплексин түзүү, Чолпон Ата Алматы авто жолун куруу маселелери айтылды. Өз кезегинде Казакстан Республикасынын парламентинин сенатынын төрагасы Маулен Ашимбаев Бишкектеги расмий иш сапарынын алкагында көтөрүлгөн Казакстандын миграциялык саясатына тиешелүү мыйзам долбоорлорун кароодо кыргызстандык мигранттардын укуктук абалын эске алып, жеңилдиктерди берүү жаатында иштер каралып жатканын кошумчалады. Ушул эле күнү Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Түркистан шаарында уюштурулган Борбор Азия мамлекеттеринин парламент жетекчилеринин биринчи форумуна катышты. Форумду Казакстан Республикасынын парламентинин сенатынын төрагасы Маулен Ашимбаев ачты. Өз кезегинде төрага Нурланбек Шакиев парламенттер аралык форумду өткөрүү маселеси 2022 жылдын июль айында Кыргыз Республикасынын Чолпон Ата шаарында өткөн Борбор Азия мамлекет башчыларынын 4-чү консультативдик жолугушуусунда көтөрүлгөн. Анткени Борбор Азия мекендигин байырлаган элдер руху, маданияты жагынан тектеш. Бизди тарыхый байланыштар менен катар жакын коңшулук алака жана улуу жибек жолу бириктирип турат. Андыктан калыптанган кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн уюштурулган бул аянтча конструктивдүү баарлашууга жана тажрыйба алмашууга өбөлгө түзүп, чөлкөмдөгү ийгиликтер менен көйгөйлөрдү талкуулоого көмөкчү болот деген ишеничтемин деди. Мен Борбор Азиядагы өсүштүн кыймылдаткычы эркин соода, инвестиция, транспорттук, транзиттик инфраструктураны өнүктүрүү жана санариптештирүү экенин белгилейм. Ушуга байланыштуу эркин соодага тоскоол болуучу тарифтик эмес тоскоолдуктарды алып салуу, транзиттик жол жоболорду жөнөкөйлөтүү, транспорттук инфраструктураны жана транспорттук логистикалык кызматтарды өнүктүрүү маанилүү деп эсептейм. Анын ичинен суу энергетикалык ресурстары комплекстүү жана натыйжалуу пайдалануу Борбор Азия мамлекеттеринин туруктуу өнүгүүсүнүн негизги фактору экенин кошумчалады. Муну менен катар айтылган маселелерди ишке ашырууда парламенттердин ролу жогору экенин айткан Нурланбек Шакиев, жогорку кеңеш үчүн Борбор Азия өлкөлөрүнүн парламенттери менен кызматташуунун тереңдетүү жана бекемдөө артыкчылыктуу багыт болуп саналат деп билдирди.
Иш-чарага Жогорку Кеңештин депутаттары Адахан Мадумаров, Марлен Маматалиев, Рысбек Атажанов, Чыңгыз Ажыбаев, Мекимбек Абдалиев жана Фархатбек Алимжанов катышты. Төрага Нурланбек Шакиевдин демилгеси менен Жогорку Кеңештин жыйыны Түркияда катталган зилзаланын курмандыктарын эскерүү менен баштады. Парламенттик трибунада эл өкүлдөрү Боордош Түрк элинин кайгысын тең бөлүшүү менен аларга көңүл айтып, колдон келишинче материалдык жана моралдык колдоо көрсөтүүгө ынтызар экенин билдиришти. Шаршемби күнкү Жогорку Кеңештин жыйыны Түркия Республикасында катталган жер титирөөдөн улам каза болгондорду эскерүү менен башталды. Боордош Түркия Республикасында катуу зилзала катталды. Өзүңүздөр билесиздер, анын кесепетинен 5000ден ашуун расмий түрдөгү маалыматтар боюнча курмандыктардын саны 5000ден ашты. Бул абдан кейиштүү жагдай. Биз парламенттин атынан түрк боордошторубузга, түрк парламентине көңүл айтуу жөнөттүк. Мен ойлойм, бүгүнкү жыйналышты ушу Түркиядагы курмандыктарды эскерип 1 мүнөт аза күтүү менен баштасак, урматтуу депутаттар. Түркияда зилзаланын кесепетине каза болгондордун саны 5000ден ашкан. Эске салсак, төрага Нурланбек Шакиев жер титирөө катталган күнү Түркиянын улуттук жыйынынын төрагасы Мустафа Шентопко көңүл айтуу катын жолдоп, ушундай кыйын кырдаалда кыргыз эли боордош түрк эли менен бирге экенин белгилеген. 6 февраль таңгамал Түркия менен Сириянын чек арасына чектеш аймакта 7 балдан ашкан жер титирөө катталып, миңдеген адам өмүрү кыйылды. Түркиянын соңку маалыматтары боюнча каза болгондордун саны 5000ге жакындап, жарат алгандардын саны 15000ге жеткен. Эл депутаттары аларга көңүл айтуу менен бирге жардам берүү ниеттерин билдиришти. Кечээ Кыргызстандын куткаруучулары барып өтүп аткандагы түрк аялын тартып алып ыйлап атканын көрдүңүздөр. Ошону уюштурган өкмөткө чоң рахмат, оперативдүү чара көргөн. Бирок дагы бирдекени айтып коем, бүт дүнө жардам берип атат. Бирок биздин жардамыбыз, биздин моралдык, материалдык колдообуз өзгөчө маанилүү, анткени биз бир тууган элбиз. Урматтуу төрага, сиз да байланышыпсыз. Эгерде Түркия мамлекетинен биз тараптан эмне жардам керек болсо, өзүңүз да бир контролго алып, акыбалын сурап турсак деген ниеттемин. Сиз айткандай дүйнөдө ушундай оор кесепеттер болбосун, табигый кырсыктар болбосун деген ниеттебиз. Түркия элине ден соолук каалаймын, иштерине ийгилик каалап, бул кесепеттен тезирээк чыгып кетет деген ниеттебиз. Азыркы тапта Түркияда мамлекеттик жана тарыхый имараттар кыйроого учураган. Түркиянын өкмөтү сырттан жардамдар кабыл алындарын жарыялаган. Негизги кыргыз үйлөрүбүздү жөнөтүш боюнча бир чечим кабыл алсак. Себеби биздин элдин арасында өнөрпоздор бар экен. Кыргыз үйлөрдү бат, анан кийин мындай сапаттуу кылтырып жасай кое турган. Канча болсо да жөнөтүп, үйсүз жаткандарга берсек жардам. Анан өзүбүз дагы мүмкүнчүлүгү барлар айлыгыбыздын бир күндүгүн бериш боюнча дагы чечимдерге барсак. Ошондой эле депутаттар өлкө ичинде курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн сапатын азыртадан кылдап текшерип салуу сунуштарын беришти. Касиеттүү Кыргызда жакшы сөз бар. Жаман айтпай жакшы жок деп. Урматтуу коллегалар, акыркы 10 жыл аралыкта республикалык маанидеги 2 шаарда, Ош менен Бишкекте жана жамгыр жаагандан кийин козгарында өсүп чыккандай көп элитка үйлөр, көп кабаттуу үйлөр курулду. Уруксат бериле турган жерге да курулду, уруксат берилбей турган жерге да курулду. Алардын сапаты кандай? Коопсуздук талаптарга жооп береби? Эгерде Кудайдын бетин ары кылсын, ошондой жер титирөө болсо, Пашкеле Рихтера канча балга чейин туруштук бере алат? Бүгүнкү күнү мына биз түрктөрдөн үйрөнүп келген каркасный метод менен Южный магистралдын түндүк жагында микрорайондорду куруп баратабыз. Мен бир сурадым эле. Биз мындай карап куруп атабызбы? Барбы технология десем, арматураларын эле көбөйтүп койдук деген да. Жообу архитектуранын жообу ошондой болгон. Бүгүнкү күнү ошол арматуралар көбөйтүлгөн, ким текшерди? Энергиянын кайра жаралуучу булактарын куруу үчүн жер тилкелерин бөлүп берүүдө жеке ишкерлерге тоскоолдуктар жаралып жатат. Мындай маалымат Отун энергетикалык комплекс, жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитетинин жыйынында энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө мыйзамынын аткарылышы тууралуу маалымат угуп жатканда айтылды. Мында депутаттар чакан ГЭСтерди куруу үчүн жер участоктарын берүүнүн жол жоболорун тартипке келтирүү керектигин белгилешти.
Аталган мыйзам энергиянын кайра жаралуучу булактарын пайдалануу менен байланышкан мамилелерди жөнгө салууну көздөйт. Алгач бул багытта кандай иш-чаралар жүрүп жаткандыгы айтылды. Бул күн, шамал, биомасса, жер энергиясы пайдалануу менен долбоорлор үчүн жеңилдетилген мезгилди 25 жылга көбөйтүү, Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин чечими менен бекитүү, энергиянын кайра жаралуу булактарынын субъекттеринин электр энергиясын сатып алуу келишиминин статусун көтөрүү. Бул эл аралык стандарттар менен шартталган жана мамлекеттик колдоо механизми катары инвестициялык жагымдуулукту жогорулатуу мүмкүнчүлүктөрү берет. Жыйынга кайра жаралуучу энергия тармагында иш алып барган жеке компаниялардын өкүлдөрү чакырылган. Мында ишкерлер үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү үчүн бир катар тоскоолдуктар бар экени айтылды. Баткенге биз чакан кез салганбыз, бүгүнкү күндө иштөөгө даяр. Анан ушул сатып алуу боюнча өткөндө сабак окуш менен жолугуп сүйлөшкөнбүз. Анан бизде баягы потеряны ким алат деген маселе болуп калып атат. Кээдечи ГЭСтен чыгып, анан сетке кошулгандан кийинки потеря. Бизде линия 96 километр экен, баштан аягына чейинчи. Ошол жерлер боюнча дагы көйгөй болуп атат да. Ошондой возможность болсо жардам берсеңер, сиздер жанагы урматтуу президентибиздин ишкерлерди колдоо программасын толук кандуу ишке ашырсаңар болот да. Хотя бы бүт баарын эмес, бир 10-15 минигез кура турган бирөөдү алып алып иш кылсаңар, андай кылынбай атат. Анан, конечно, булар берде келип туруп обижаться этип атат. Талкуу маалында депутаттар чакан ГЭСтерди куруу үчүн жер участоктарын берүүдөгү тоскоолдуктарды жоюу зарылчылыгын белгилешти. Өзү Минсельхозда бюрократия бар экенин баарыбыз билебиз. Ал жерде отуруп алып статистикамен заниматься этип, бюрократия бар экенин билебиз. Токой чарбада бар экенин билебиз. Ошол жерде пока өздөрүнүн айтканын жасамай чыкты, алар уруксат бербесин де билебиз. А элде биякта генерацияны көбөйтүш керек экени кандай таңкыстык болуп атканын булардын башы оорубайт. Болгон сунушуңарды кайсы жерде кандай бюрократия болуп аткандыгын муну уже ачыкташ керек. Аны коркпой эле айтышыңар керек. Биз биринчи кезекте өзүбүздүн жеке ишкерлерди колдобосок, аларга башка эч ким келип поддержка бербейт да. Ошол эле мисалы азыр айтылгандай бир чакан КЭС куруш үчүн $1 миллион ашык акча сарпталып атат. Аны жеке ишкер кайдан алат? Банктан алат, же бирөөдөн карыз алат. Ошондой кылып туруп куруп атат. Ошого мисалы сиздер жана айткандай бир чоң проекттер менен бөлүшсөңүздөр, поддержка берсеңиздер ушул жака. Аны менен катар энергиянын кайра жаралуучу булактарынын ири долбоорлоруна тарифти түзүү маселелери да сөз болду. Жигиттин мен ишканасына барып көрүп келдим. Тиги Баткен областынын кайсы айылда эле? Кыштут. Кыштут деген айылда экен. Абдан жакшы жасалыптыр. Аны ушунчалык жанагы байкалып турат да, эмгекчи. 7 километрге электр мамларын тартыптыр. Андан тышкары ошол жерде азыр действующий 150 киловатт электр энергия чыга барыптыр. Бирок жанында дагы сайт отпайсызбы, за счет чего деп. Ошол жерде чоң турбина коюп, уже подключение иштери жүрүп атыптыр. Чакан КЭС алайлы десек, жерлер калбай калды деп да. Ошолордун убактын кандай деп ойлойсуз? Бир убакыт коюп, 1 жылбы, 2 жылбы, анан эгер ошол убакытта куралбаса, лицензияны чакыртып алуу боюнча маселелер болот да, туурабы? Сроктору коюлган, арендада коюлган, андан башка дагы НПЛарда жазылган, баланча убакытка чейин менимче 3 жыл болуш керек эле. Эгер ошол 3 жылдын ичинде куруу иши башталбай турган болсо, анда отзыв болот. Аны менен катар эле энергиянын кайра жаралуучу булактарынын потенциалын колдонуу үчүн бир катар сунуштар берилди. Жогорку кеңештин транспорт коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети 2022 жылы 9 көчмө жыйын өткөргөн. 7 февралдагы комитеттин жыйынында мына ошол көчмө жыйындарда кабыл алынган чечимдердин аткарылышы тууралуу маселе каралды. Кененирээк кийинки сюжетте сөз болот. Транспорт жана коммуникациялар министринин берген маалыматына караганда, берилген тапшырмалардын дээрлик тең жарымы аткарылган эмес. Жалпысынан министрликке 72 тапшырма берилген. Алардын ичинен жол тармагы боюнча 65 тапшырма, транспорт тармагы боюнча 4 тапшырма, жана темир тармагы боюнча 3 тапшырма. Баардык тапшырмалардын ичинен толук аткарылган 21, бул 29,2% түшөт. Аткаруу стадиясында 46, бул 63,9%. Аткарылганы 5,
Бұл 6,9% түседі. Жооптор мындай так жооптор жок да. Каралууда, ойлонолу, анан каржы министрине каратабыз дегендей эле жооптор. Эмне үчүн көчмө жыйындарда коюлган маселелердин так аткарылганын жазган жоксуңар? Жазыш керек да, аткарылды, аткарылган жок. Себеби акчабыз жок же аткаргыбыз келбеди. Өткөн жылы комитеттин чечими менен белгиленген Талас-Нылды Покровка жолунун 13 чакырымын асфальттоо ишке ашпай калчудан. Талас-Нылды Покровка 3 километр кирди. 3 километр кирди. Баарын бир күндө киргизгенге мүмкүнчүлүк чындыгында болбой атат. Каражат тартыш, суроо талап көп. Анан жана жогоруда айтты, приоритеттерди карайлы депчи. Приоритет азыр Талас Сусамыр Талас Тарас жолу өтмөк ашуусунда билесиз, абдан чоң көйгөйлөр бар. Приоритеттүү жол деп. Мынакей бүгүн ошол жерде 2000ге жакын эл жашаган Нылды менен Сарыбулак айылынын элдери ошол Талас районунда Көгөй айылына 13 чакырым жолдун айынан мынакей маселе болуп атат да. Канча жылдан бери. Же булар катнашы жок болсо, баягы ооруканага бара албаса, базарга бара албаса, мына приоритет деп ушуну айтсак болот. Элдин талабы бул. Өткөн жылы аталган комитет дээрлик бардык региондорду кыдырып 9 көчмө жыйын өткөргөн. Мына ошол жыйындардын жыйынтыгы менен кабыл алынган комитеттин чечимдеринин аткарылышы солгун. Урматтуу Мурадил Жанышбекович, сизден сураныч. Мындан кийин ар бир комитеттин чечимин ар ай сайын карап турайлы. Канча маселе болсо да чакырып, карап, аткарылып атканын маалымат берип, өздөрү отчет берип турсун. Комитеттин чечими оюн эмес. Комитет деген конституционный орган. Аткарылбайсыңарбы? Аткара албайсыңарбы? Келгиле, иштегиле ар бир депутат менен. Ай, мына 13 километрин кыла албайм. Реальныйраак 6 километр кылайлы депчи. Анткени менен жол тармагын каржылоо жылдан жылга жакшырып баратканы байкалууда. Быйылкы жылга канча мындай жолду бүтүрөйлү деген алдыда пландарыңар бар, канча акчаңар бар? Минфинге тиешеси жок өзүңүздөрдөгү турган акчалар менен канча жолду бүтүрө аласыздар, канча километр? План боюнча быйылкы жылкыга капиталдык салымдар беренеси жана текущий бюджеттен асфальтты айта кетсем 287 километр асфальт төшөйлү деп атабыз. Ал эми инвест проектилер балыкчы Баканбаева Каракол, анан балыкчы Чолпон ата Каракол кошуп 151 километр, жалпы 491 чакырым асфальт төшөө планын коюп жатабыз. Жыйындын соңунда депутаттар аталган министрликти биргелешип иштөөгө, жерлерде орун алган көйгөйлөрдү ирети менен элди нааразы кылбай чечүүгө чакырышты. Тармактык комитетте экономика жана коммерция министрлиги менен Абу-Даби өнүктүрүү фондунун ортосунда биргелешкен холдинг компаниясынын түзүү маселесинин концепциясы каралып жактырылды. Баяндамага ылайык биргелешкен холдинг компаниясынын уставдык фонду 100 миллион АКШ долларын түзөрүн белгиледи. Тагыраагы холдинг долбоорлорду нөлдөн баштап каржылоо, токтоп турган ишканаларды активдештирүү, иштеп жаткан ишканаларды колдоо, насыя берүү аркылуу коммерциялык бизнес долбоорлоруна инвестиция салуу максатында иш алып барат. Өзүнүн материалдарын компоненттерин колдош керек экен да. Орус, Кыргыз Орус фонду Россиянын материалдарын, Венгер фонду ушундай өзбекте. Абу-Даби ушундай болуп калбайбы? Негизи басым бар, бирок кандай чектөөлөр жок. Карапайым калк, чакан бизнес кылгандар, орто бизнес алса деп тилек кылам да. Баягыдай эле чоң бизнес кылгандар, саясатчылар атка мине албай. Рахмат. Ошого аракет кылабыз. Рахмат. Чүй районунун Калыгул айылынын тургундары бир топ жылдардан бери мектепке муктаж болуп келишкен. Шейшемби күнү аталган айылда жаркыраган жаңы мектеп пайдаланууга берилди. Айыл тургундары үчүн чоң кубаныч жараткан бул иш-чарага Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Жамиля Исаева, Жогорку Кеңештин депутаты Медербек Саккараев катышты. Калыгул айылындагы 1929-жылы курулган эски мектеп жарактан чыгып, окуучулар ФАПтын имаратына тыгылышып эптеп окуп келишкен. Ал эми бул күнү пайдаланууга берилген мектеп 2020-жылы башталып, ортодо акча тартыш болуп токтоп калган учурлары да болгон.
депутаттардын жергиликтүү бийликтин биргелешкен аракети менен минтип заманбап жаңы мектеп курулуп бүткөн. Бүгүн сааты чыккан экен, ушундай жакшынакай билим уясына ээ болуп турабыз. Эми бул мектептин ачылышына ошо мурда кийин иштеген өкмөттөгү мамлекет башындагы кишилердин, ошол убакта депутаттардын, ушул жергиликтүү элдин, айыл башчылардын, бардык адамдардын кайсы бир деңгээлде салымдары, көңүл бурулары болду. Мына ошонун арты менен баягы көп түздө көл болот дейт, жабыла көтөргөн жүк жеңилдейт, ошентип ушундай заманбап мектепке ээ болуп турабыз. Албетте жаңы мектептин пайдаланууга берилиши айылдыктар үчүн да, окуучулар менен мугалимдер үчүн да абдан кубанычтуу окуя болду. Жылуу, жарык, таза класстар, спорттук залы, азыркы шартка ылайыкталган ашканасы, кыскасы окуп билим алууга бардык зарыл шарттары бар мектеп билим берүүнүн сапатында жакшыртаарында шек жок. Билимдүүгө дүйнө жарык дейт. Данышман бабабыз Жусуп Баласагын билим гана аркылуу дүйнөнү өзгөртө алабыз деп айтып келген. Мен сиздерге баарыңыздарга денсаулык каалайм, бакубат жашоо каалайм. Мен ойлойм, ушул жаңы заманбап мектептен миңдеген балдар тарбияланып чыгат. Бийик адамдык сапатка ээ болушуп, биздин туубузду, Кыргызстан желегибизди чет өлкөдө желбиретип, Кыргызстандын патриотторун тарбиялайт деп мен ишенем. Мектептин ачылышына катышкан эл депутаты Медербек Саккараев жаркыраган жаңы мектеп мугалимдерге да дем берип, алардын эмгегинин акыбети кайта турган убакытта келерине чоң ишеним билдирди. Становимся свидетелями открытия новой светлой школы, в которой наши дети получат образование благодаря нашим учителям. И мне кажется, наша молодежь образована, внесет большой вклад в Кыргызстан. Уважаемые учителя, пусть наши дети и вся страна увидят ваши плоды вашего труда. Андан соң салт болуп калган лента кесилип, келген меймандар мектептин ичин кыдырып көрүп чыгышты. Жылуу класстар, жеңил кийинген татынакай окуучулар мугалимдеринин сабагына кунт коюп отурганына күбө болушту. Я тамгасы, йоттошкон тамга, ошол үчүн бул жерде канча туруш болуп калды? 5 туруш, 4 тамга болду. Келген меймандар үчүн окуучулар атайын даярдаган концерттик программа жакшы маанай тартуулады. Мындан ары 4 жана 5 деген бага окуп, келечекте ийгиликти багындырган инсандардан болобуз деп сөз беребиз. Эл өкүлдөрү Бактыбек Чойбеков менен Элдар Сулайманов 6 февраль күнү Ош шаарында болуп, өткөн билим берүү жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорун талкуулоого арналган тегерек столго катышышты. Тегерек столдо орто кесиптик окуу жайлардын реформалоо маселелери боюнча баштапкы кесиптик билим берүү мекемелеринин өкүлчүлүгү менен кеңири талкуу уюштурулду. Муну жаңы биздин долбоорлонуп жаткан мыйзам ишке кирип кала турган болсо, бүгүнкү иштеп аткан сиздердин мыйзамыңыздардын бардыгы жокко чыгарылат. Ошон үчүн бул мыйзамга жакшылап көңүл буруңуздар. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Ош шаардык кеңешинин депутаттары, түштүк аймактарда жайгашкан башталгыч кесиптик билим берүү мекемелеринин жетекчилери жана билим берүү тармагындагы адистер катышты. Баштапкы кесип берүү багытындагы ушул жетекчилер менен жолугуп атабыз. Булардын да маселелерин угуп, ушул жаңы мыйзамга ушул маселелердин бардыгын камтып кетейин деген ниетте келип отурабыз да. Эми колубуздан келишинче бардык областтарга барып, ошол бардыгы менен сүйлөшүп, маселелерин укканга аракет кылабыз. Талкуунун жүрүшүндө Жогорку Кеңештин депутаты Элдар Сулайманов мыйзам долбоорунун алкагында сунушталып жаткан негизги өзгөрүүлөргө токтолду. Негизги ушул мыйзамдын максаты бул ушул кесиптик окуу жайларга финансалык эркиндик берүүдө. Алар ошол финансалык эркиндик алса, өздөрүнүн тапкан акчаларын ошол кайта эле техникалык базасын чыңдоого, жаңы оборудование заманбап алганга ошол мүмкүнчүлүк түзөт. Мен ойлойм, ушул мыйзам долбоор ишке ашса, бул чоң түрткү болот ошол кесиптик окуу жайлардын өнүгүшүнө. Андан соң жалпы талкуу болуп, катышуучулар тарабынан билим берүү тармагындагы бир катар көйгөйлүү маселелер көтөрүлдү. Бизге социалдык жактан аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн балдары тамганы тааныбайт, кесипке кызыгып келген. Ал балдар эч качан стипендияга жетпейт. Ошол жагын эскерип, бардыгына бирдей эле
мейлі 200 болбосын, 100 сомдон, 150 сомдон тегиз эле бардыгына камсыз кылып койсок, биз 3 жыл бою окутуп туруп балдарга бир гана А категориясын гана бергенге уруксат берилген да. Андан кийинки Б категориясын алыш үчүн бала тынымсыз ошол иштеп 3 айлык стаждан кийин гана Б'ын алат, андан кийин кайра дагы 3 ай иштегенден кийин Б'ын алат дегендей, ал эми Е категориясына бала 23 жашка толгондо гана берки А Б'сы болгондо гана алыш керек деген ушундай токтом чыгып калган. Мына ушул токтом бизге бүгүнкү күндө аябай биз ошо балдарга окутуп, даарда балдар практически билет, бирок документ ала албай жатышат ошочу. Талкуунун жыйынтыгында Бактыбек Чойбеков катышуучулар тарабынан көтөрүлгөн маселелер боюнча тыгыз иш жүргүзүлө тургандыгын белгилеп, ушул сыяктуу иш-чаралар мындан ары дагы улантыла тургандыгын билдирди. Гемин шаарында калкты тейлөө борбору пайдаланууга берилди. Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитети көчмө жыйын өткөрүп, өткөн жылы бул маселе боюнча келип, мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртуу боюнча тапшырма берип кеткен. Аталган имараттын ачылышына комитеттин төрагасы Мурадил Сыдыковдун катышып отурганы да бекеринен эмес. Калкты тейлөө борборунун курулушу албетте кызмат көрсөтүүнү жаңы сапаттык деңгээлге чыгарарында шек жок. Мурда ар кайсы жерден документ топтоп, ар кимдин көзүн карап, кезектен кезек күтүп жүргөндөр эми бир эле имараттын ичинде убактысын коротпой ыкчам керектүү документтерин ала алышат. Жаңы имараттын жалпы аянты 1168 чарчы метр, анын ичинен 600 чарчы метри калкты тейлөө борборуна берилген. Кемин районунан шайланган биздин депутаттык комитеттин мүчөсү Сакаров Медербек Жамангуловичтин демилгеси менен бул районго келдик эле. Бир катар социалдык маселелер менен кошо ушул Кемин районунда калкты тейлөө борборунун жетишсиздиги жөнүндө айтылган. Бирок ал убакта жергиликтүү бийлик ушул курулуш иштерин жүргүзүп аткан экен, биз дагы ошого күбө болгонбуз. Комитет тийиштүү тапшырмаларды берип, ушу министрликке тез аралык ичинде бүтүрүп берүүнү тапшырдык эле. Мына бүгүн ошол борбордун ачылышына өзүбүз да келип катышып отурабыз. Калкка кызмат көрсөтүү санариптик тартипте электрондук кезек менен бюрократиялык тоскоолдуктарсыз жүргүзүлөт. Арыз жазгандан тартып, ошол документти даярдап колуна алганга чейин бардыгы тең ушул бир имараттын ичинде мүмкүнчүлүктөр бүтүп атат да. Бир чети мурункудай болуп бюрократиялык тоскоолдуктарды, жанагындай таанышчылык, билишчилик, коррупциялык көрүнүштөрдү жоюуга дагы бир жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Анын үстүнө убакыт дагы аз үнөмдөлүп атат. Жарандар бир аз убакыттын ичинде эле бардык иштерин бүтүрүп атат. Кардарларды тейлөөгө бардык ыңгайлуу шарттар каралган. Маалымат берүү терезесинен тартып, балалуу энелерге ыңгайлаштырылган бөлмөлөргө чейин эске алынган. Бул жакта эми биз да телевизор коюп беребиз, мультфильмдерди коюп, балдарды алышканга. Калкты тейлөө борборуна келбей туруп, өзүнө керектүү документтерин алуу мүмкүнчүлүгү да каралган. Ушул эле справка 144 болуп бар, бияка келип алган. 144-ün телефондан алса. Ошону автоматтуу предложение түндү. Бул иши биздин элге ошо соттун деле кереги жок болду. Үйдө отуруп эле распечатать этет. Заявканы үйдөн берет. Мына өзүңөр көрбөдүңүз, свидетельство о рождении. Имараттын ичин кыдырып көрүү маалында архивдик документтерди алмашуу боюнча Ташкент шаарындагы кесиптештер менен макулдашууга келип жатышканы да маалым болду. Айтылган маалыматтарга таянсак, кагаз түрүндө сакталып келген документтер 2-3 жылдын аралыгында электрондук базага түшүрүлөт. Көрсөтүү жогорку кеңештин коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен иштөө бөлүмү тарабынан даярдалып, аны мен Миргүл Өшбаева алып бардым. Ушул жана башка жаңылыктар Мойзам долбоорлору биздин кеңешкечи сайтыбызда жайгаштырылган. Ал эми жогорку кеңештин YouTube баракчасынан жыйындарыбызды онлайн көрсөңүздөр болот. Баракчабызга жазылууну унутпаңыздар. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.